Кыргызстанда Кытай юридикалык борбору ачылуу алдында турат. Бул боюнча Кыргызстан аялдар конгресси менен бүткүл Кытай аялдар федерациясынын ортосунда меморандумга кол коюлду. Мындай маалымат менен Кыргызстан аялдар конгрессинин президенти Замир Акбагышева бөлүштү. Анын айтымында бүткүл Кытай аялдар федерациясы негизги өнөктөштөрүнүн бири болуп саналат. Негизи эле коңшу мамлекеттин Кыргызстанда ачкан көптөгөн долбоорлору жана курстары бар. Замир Акбагышева Кыргызстан аялдар конгресси тарабынан жасалып жаткан иштерге да токтолуп кетти. Алсак 32 жылдын ичинде аталган конгресс 77 долбоорду ишке киргизген. Аялдар конгрессинин бизнес инкубаторду түзүүдө лидерлик орунда тургандыгын тастыктаганы айтылды. Эл аралык мамилелерди карасак, мына эң биринчи биздин стратегический партнер деп коет. Биздин өнөктөшүбүз бул бүткүл Кытай федерациясы. Бул федерациянын Кыргызстан үчүн жасаган көптөгөн иштери бар, көптөгөн долбоорлору бар жана курстары бар. Кытай ушул 30 жылдын ичинде бир топ мамлекеттерге жардам берди. Атайын гендердик теңчиликти жетүүгө, гендердик саясатты ар бир мамлекетке жасаганга, ошондуктан Пекин плюс 30 деген чоң азыркы жасалып аткан чоң иштер, мына ошонун ишинде алкагында биз иш жүргүзүп атабыз. Кытай юридикалык бир чоң борборду ачкан атабыз. Эртең ушул Кытай юридикалык борбор Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы карым катнашты, достукту чыңдоого өзүнүн чоң зор салымын кошот деген ойдобуз.